Саламатсыздарбы, Келечек Турак Жай кооперативинин ардактуу көрөрмандары. Биз бүгүн Келечек кооперативи аркылуу Кара Балта шаарынан үй алган Максат байкенин үйү менен таанышабыз. Бизден алыстабаңыздар. Максатбайке, алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, жана Келечек кооперативин кайсыл жактан көрүп, кайсыл жактан угуп, баягы ишеним кандайча пайда болду сизде? Мен ушул Панфилов районунан болом. Анан Келечек кооперативди мен ушул кооперативдерди негизи мурунтан бери эле угуп жүргөм да. Мурунтан бери эле Бишкекте жашап жүргүчү квартирада, анан ошондо угуп жүрчүк да. Кооперативдер көп эле, анан Ихсан, ушундай Келечек кооперативдерди угуп, анан ошол жерден үй алса болот экен деп, анан бияка келип калдык. Анан бияктан ошо Келечек кооператив жөнүндө кошунам айтып калды, ошо машина алса болот экен деп. Анан ошо машина алса болот экен деп айтып калганынан анан ошо анан келип сразу эле эметтик. Ошо катталдык да Келечек кооперативге. Анан үй алайлы деп жүргөнбүз көп жылдан бери өзүбүз ошо квартирада жашап. Үйгө жетпей эле акча чогулбайт жакшы, анан бир аз акча бар болчу, ошентип анан ошентип келип калдык. Келечек кооперативге келип эле ошо консультация алып эле акчасын сразу алып келип төгүп, анан ошондон убакыт күтүп бир аз, ошондон кийин анан ушу үйлүү болуп калдык. Келечек кооперативден ушу үй алганга мүмкүнчүлүк берди, алып берди. Өзүңүз айткандай, баягы жөнөкөй адамдарга 25% топтоо деле оңой жол менен топтолбойт бул акча. Сиз болбосо кайсыл жакта иштейсиз? Мен ошо өзүм Север Электрода иштейм. Север электро куроочу болуп иштейбиз. Анан ошол жерден топтонуп, анан үйдөгүлөр жардам берди. Көбүнчө бир туугандарым, ата-энем жардам берди. Бир туугандар жардам берди. Анан ошол бир аз акча бар болчу, ошону тапшырып, анан ошентип очередке туруп үй алдык да. Ким аркылуу келдиңиз Келечек кооперативине? Тааныштарыңыздан балким? Мен мурун эле угуп жүрчүмүн кооперативдер жөнүндө, анан мурун угуп жүрчүмүн. Ушу кооперативдер башынан эле ушу көптөн бери үй алабыз деп эле болбойт. Мындай аракет кылсаң болбойт, эмне аракет кылса болбойт. Анан ошо угуп жүрүп, анан кошунам эле иним айтып калды, ушу кошунам Келечектен машина алган атыптыр, жарымын төлөп деп айтып калды да. Анан жакшы болгон турбайбы деп туруп, анан мен да ошо издедим, анан таап Келечекте. Келечек эле биринчи эле жолукту. Кооперативдер көп кана, анан бирок Келечекке жолуктум. Анан ошо Келечекке барсам, ошол жерден консультация өттү. Анан ошол жерден акчасын сразу эртеси күнү алып келип төгүп, акча бар болчу. Ошо туугандарым, ата-энем, үйдөгүлөр жардам беришти, туугандар жардам берип. Анан өзүмдө да акча бар болчу, ошону төгүп, ошону очередке турдук да. Ал ошол акчаны төлөп койгондон кийин делечи, мисалы көпчүлүк адамдар деле ойлондурса керек бул нерсе. Алдап кетпейби, балким күтүү мөөнөтүндө сизде кандай сезимдер болду? Менде күтүү мөөнөтүндө көп деле эметкен деле жокмун. Эми сумма деле азыраак болчу, анан көп деле кыжалат болгон жокмун. Анан айтышты бирок кишилер, кооперативдер бул пирамида, ушундай баштагылар алат, аягы албай калат, жок болуп кетет деп ушинтип айтышты. Ушундай болот деп ар кандай эмелерди айтышып. Бирок жүрөктө токпойт. Анан бирок мен ишенип эле эметтим. Кудай буйрса болот деп эле аябай эле ишендим. Анткени айтышкан 600 кишидей үй алган башында деп ошого эметтим да. 600 киши үй алсам да алар акчаларын төлөп атышат уже деп. Анан ошондон өзүм көп деле эметкен жокмун, мындай жалат деле болгон жокмун. Кудай буйрса болот деп эле күтүп отурдук. Өзүңүз ушул Кара Балта шаарынын тургунусуз, э? Ооба, өзүм ушул Кара Балта шаарынын тургунумун. Ошол жерде жумушум, ошол жерде, ушул Кара Балта шаарында иштейбиз. Элдерге ошо электр энергиясын жарыктык менен камсыз кылып. Бул үйүңүздү канча суммага алдыңыз? Бул Келечекке канча акча төлөдүңүз? Бул үйдү
1.250.000 алдык да. Анан келечекке мен деген жартысын төгүп бердим. 800 негизи мурун үйлөр арзан болчу. Башында мен тапшырганда үйлөр анткени арзан болчу. Мен оюм боюнча бир $10.000 алам деп тапшыргам да. $10.000 алса болот деп. Ал убакта болчу да. Ал убакта тапсаң болчу. Анан ошол убакта болчу. Анан кийин үйлөр кымбаттап кетти. Мен тапшырганым бул 850.000, общий 850.000ге тапшырдым. 400 жартысын өзүм бердим. 425-ин өзүм бердим. Анан 850ге тапшырып, ошо 850 ал убакта $10.000 болчу. $10.000 ошо үй алам деп ушундай эле эме менен максат менен тапшырганбыз. Анан кийин үйлөр кымбаттап кетти. Анан үй издедик, аябай көп эле ушу аларда чалды бизге, үй издегиле деди. Сразу эле убакыт келгенде айтышты. Убакыт келгенде сразу чалышты. Үй издей бериңиз деп. Анан ошо үй издедик, аябай көпкө издедик да. Бирок да ошол жок болуп кетип, ортодон үй таппай ушинтип жүрдүк. Кымбат болду да көп эле. Анан ылайыктуу үй чыкпай койду. Анан алыс жактан чыкты. Бизге ушул балдардын мектебине жакыныраак болсо дедик. Ушул жерде окушат. Жакын жерде. Биз деле өзү ушундай жакын жерде этажкаларда турчук. Анан ошол жерде балдар окучу. Анан ошого жакыныраак деп ушул тегеректен издегенбиз да. Анан ошентип ушул чыкты ылайык үй болуп. Байке ушундай келечектен алган атам, ушинтип документтер бериш керек экен, ушул күч керек экен деп биринчи эметип байкеге түшүндүрөйдүм. Анан байке макул болду. Анан ошентип 1.250.000, анан калган акчасын ошо өзүм коштум байке. Айтып ушундай өзүм акчамды берем калган деп. Анан ошо. Бул эмне үй сизге эмнеси менен жакты? Бул үйбү, бул башка үйлөргө ушул акчага ылайыктуу, суммага ылайыктуу ушул үй жакты да. Мындай жашаганга болот, убактылуу мисалы жашаганга болот. Жакшы, аккуратный, анан эшиктин алды кененирээк, короосу чоңураак. Ошону карап сразу эле адамдын өзү негизи көңүлүнө жагат го, бир эметкенде эле көңүлүнө жагып. Ушу эмет жагып туруп алды да ушул үй. Келинчекке да ушул үй жагып туруп алды. Хорошо, ушул үйдү ала берейли дедик. Анткени салыштырдык да, көп издеп, башка үйлөр менен салыштырмалуу ушул ылайыктуу болду да. Айына бөлүнүүчү сумма канчадан айланды сизге? Азыр айына бөлүүчү сумма 9 жылга 5.900 бирдемеде чыгып 6 болуп калат да. Мындай 6 деп койсо болот, ошо алганда. Ошо 6.000 төлөп атам азыр ай сайын. Кооперативтерден коркуп жаткан жарандарыбызга анткени Кыргызстанда көйгөйлүү маселелердин бири эле болуп эсептелинет. Турак жай маселеси. Ошол коркуп жаткан адамдарга кооперативтерден эмне деп сунуш берет элеңиз? Кооперативтерге сунуш берет элем, ошол коркпой эле арзаныраак түшөт да, башка салыштырмалуу. Ошол арзаныраак түшөт экен. Ошо коркпой эле ала берсе болот. Эми 600 киши үй алгандан анан эми азыр көп эле эметпейт да, мисалы, айта берем, көп азыр деле сурагандар көп менден. Аябай кызыгышып сурашат да, арзан алып турсаң аябай эмелерди аябай арзан экен деп сурайт. Анан ошону айтам. Ошентип келечекке баргыла, ошол жерде ачылган офиси. Анан ошол жерде барып алсаңар консультация берет, алган жеңил болот деп айтып атам башкаларга деле. Анан башкалар деле ошо сунуштайт элем, ошол келечектен алгыла деп. Чоң рахмат Максат байке. Үйүңүздө ар дайым жакшылыктар болсун, мекенибизде дагы тынчтык болсун. Биз сиздер менен кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин аман туруңуздар.